Assalamu alaikum, hormatly mekendешler, жана Байкө каналынын катталуучулары. Бүгүн 28 март 2022 жыл биз Өзгөн шаарындабыз. Тагыраак айтканда, мына ушул Пазилат соода борборуна келдик. Мына ушул Пазилат соода борборунун эң үстүнкү кабатында байкасаңыздар, Султан кебаб деп азыр жаңы ачылыптыр. Буюрса, ошол Султан кебаб боюнча силерге тартып көрсөткөнү аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеону агына чейин чогуу көрүңүздөр. Андан кийин ар бир агалардан суранып кетебиз. Лайк басып, колдоп туруңуздар. Алар мына ушул эшиктен кирип, андан кийин үчүнчү, төртүнчү кабатка көтөрүлөсүз. Эскалатор менен жогору карап чыгасыздар дагы. Мына ушул үчүнчү, төртүнчү кабатка көтөрүлөсүздөр. Мына ушул экинчи кабатка чыккандан кийин бул жагына уже үчүнчү кабатка чыгасыздар. Ушул жактан чыгып барсаңыздар. Алда да көрсөтөбүз. Алар андан кийин мына ушул жактан жана Луна парк бар го, детский ойной турган. Ошол жактан бул жакка карап келет экенсиздер. Азыр биз кайсы жактан барыш экенин көрсөтүп баратабыз. Жогору карап чыгып кетесиз. Мына ушул лестница турат го. Мына ушул лестницадан жогору карап чыгабыз агалар. Азыр сиздерге көрсөтүп дагы маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. Мына ушул тараптан 4-чү кабатка келесиздер. 4-чү кабатка келсеңиздер, бул жагын жанагы биз өзүбүз көбүнчө Россияда жүргөнгө байланыштуу. Россиядагыдай кылып өтө кооз кылып ачып сонун кылып коюптур. Мына ичин көрсөңүздөр болот. Келип, айланып ушул Өзгөндүн Пазилат соода борборунун 4-чү кабатына келип, өзүңүздөр даам татып кетсеңиздер дагы болот экен. Үчүн чынында мындай өтө кооз, сонун кылып заманбап келтирип коюптур. Мына көрүп турганыңыздардай Султан кебаб деп азыр жаңы эмеде ачылыптыр. Бул жагы бир ичи дагы кенен. Бул жагы кассасы экен. Ичи аябай кенен экен. Адамдар дагы отуруп эс алып кете турган жер экен. Андан кийин мундан дагы мына ушул сыртына чыккан жери мага аябай жакты. Азыр ошол жагына чыгып бир көрөлү, сиздерге дагы көрсөтүп кетели. Андыктан видеону агына чейин сиздер дагы биз менен чогуу болуп туруңуздар. Эгер өзгөндүктөр келип, өзүңүздөр дагы бир ушул жака келип, эс алып, көңүл ачып кетсеңиздер болот экен. Бул жака ушундай чыксаңыздар, мына ушул жагын көрүңүздөр. Өзгөндү биринчи эле өчүрүттө бул жагын көрсөтө кетейин. Мага ушул жери жакты. Караңыздар, Өзгөндү үстүнөн көрөт экенсиздер агалар. Мына көрүңүздарбы? Мунара турат. Бул жагы жол, бул жак Жалал абадка кетет. Бул жерден бүт Өзгөндүн үстүнөн көрөт экенсиздер. Панорама болуп кеткен бул жагы. Көрүңүздөрбү? Ошол жактан, бул жактан ош тараптан келген жол. Мына алды ошол Пазилаттын алды болуп калат агалар. Мына ошол Султан кебаб деп ачылган. Көрүңүздөрбү? Сырткы абалын чынында сонун кылып коюптур. Бул жагынан дагы Өзгөндүн ошол жерде парк. Бул жагы жол. Мындайына түшүп кетесиздер ош тарапка. Ал эми бул жагы ошол Өзгөн базары үстүнөн аябай сонун көрүнөт экен. Өзүнчө бир кооз келип, ушул үстүнө чыгып, даам татып, таза абада эс алып кетсеңиздер дагы болот экен агалар. Андан кийин бул жерде дагы өзүнчө өзгөчөлүгү Ахмат Султан кайталангыс даам деп аябай сонун балмуздактар дагы бар экен. Бул жерге келсеңиздер ушундай балмуздак жеп, таза абада бүт Өзгөндүн үстүнөн көрүп, отуруп, даам татып кетсеңиздер дагы болот экен. Андан кийин бул жерде дагы кебаптардын 12 түрү бар экен. Көрүп турганыңыздардай, мындай кебаптын бардык түрлөрү бар экен. Өздөрү келип каалаган кебаптан даам татып кетсеңиздер болот. Мына ушундагылар, сиздер дагы Өзгөнгө келип, ушул жерден эс алып, даам татып кетсеңиздер болот. Бүгүн биз сиздерге Султан кебаб боюнча тартып көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып турсаңыздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.